Саламатсыздар, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө өтө кубанычтамын. Украина тараптан жаңылыктар келип атат, таң калыштуу. Украина өзү унчукпай жатат. Анын аскерий күчтөрү албетте бүт иштерин жашыруун кармап жатат. Ал эми Орусиянын телеграм каналдарында жазылып атат да, Покровскдон ийгиликтүү контратака кылышты дейт украиналыктар. Өтө терең киришкен жок дейт кайра баягы Орусиянын жаңы түзүлгөн коргоо түзүмдөрүнө. Бирок канча бир ошол метр 2-3 километр ичине киришти дейт да, калышты дейт. Ошол жерден согуштар аябай кызуу жүрүп атат. Дрондор көп колдонуп атат. Албетте Орусия менен Украина бири-бирине шаарларына, инфраструктурага дрондорду жиберип атышат. Күндө ушу атака болуп атат, күндө тынбай атат. Анын сырткары Орусиянын да жаңы дрондору пайда болду. Ушу бир нече молния деген дрон пайда болду, мисалы үчүн. Ал дрондор алыс учат, 10 километр, 12 километр. Бир 2-3 килограммга чейин жардыргыч заттарды алып барат жана негизи аябай ийгиликтүү өзүн көрсөтүп атат украиналыктарга. Албетте бул чоң коркунуч, анткени украиналыктар дрон негизи технологиясын аябай жогорку даражага эле. Орусиянын армиялары ушул дрондорго каршы чыгабыз. Бизге дрондордун эмне кереги бар, бир нече курал бар, ал оюнчук деле мурун 2-3-5-6 жыл мурда айтчу эле. Бүгүн антип айта албай калды. Бирок Орусиянын балдары Украина менен орустар бирдей эмеспи негизи. Ошо мисалы үчүн Курск областында, Белгородской областында элдер Украинанын эли менен бирдей эле кандаш да. Алар деле мээси бирдей да. Ошон үчүн алар да ошо дрондорду тез ойлоп таап атышат, кандай анан жасаш керек экенин таап атышат. Орусиянын көп ресурстарын колдонуп, ошол ийгиликтүү дрон үйүрлөрүн жасап жатышат да. Анан Орусиянын ресурстары бир топ болгондуктан, Кытайдын жардамы болгондуктан аларга албетте бул нерсе ийгиликтүү болуп атат. Курсктан украиндиктер дагы кайра күтүлбөс контратака кылышты. Анан ошо февралдын ичинде бир аз алдыга жыл дагы 2 айылды, кыштакты басып алышты. Ошо Курсктан дагы маалыматтар Украинанын тарабы унчукпай жатат. Буну дагы эле Орусиянын телеграм каналдарында Орусиянын өзүнүн түзүмдөрү айтып атышат да, интернетте ар кандай ушундай каналдар менен, расмий эмес каналдар менен. Ошондой 2 айылга кирип келишти дагы. Анын Орусиядан кайра ошол тараптан Курскта корейлердин желдеттери, ошо аскерлери байкалды. Украиндардын айтуусу боюнча ушундай бир кызыктай нерселер болуп атат. Бул сүйлөшүүлөргө жакындаган сайын эки тарап тең аябай кызуу күрөшкө киришип атат. Мисалы үчүн бүт ушу январь айында, февралдын башына чейин Орусия алдыга жылып атат, эмгичекти жылып атат. Украина дагы контратака кылып кичине жылыштарды көрсөтүп атат ошо Курсктан жана Покровсктон. Бирок Украинанын иши баягыдай эле чатак. Украинанын эли жаштары армияга баргысы жок, мекенин коргоосу жок. Эли бирдей кандайдыр бир бирдем менен турбай атат. Ошол нерсе байкалып атат бир четинен. Экинчи четинен албетте украиндиктердин ушул блогерлери, аларга кандайдыр бир жан тарткандар бар, айтып атышат, эми бизди сынабагыла, биз ансыз деле жеңилип атабыз, биз ансыз деле кыйналып атабыз, биз деген эч качан ушуну күткөн эмеспиз деп. Будапешт меморандуму ушинтип бузулуп, Орусия өзү ошо Америка Штаттары, Британия ушундай гарантия берип, биз силерди коргоп беребиз, ядролук куралыңарды кайра кайтаргыла, Америкага жоготкула, жок кылгыла деп ушинтип убадасын бергенде, анан ушуну бузгандан кийин анан биз албетте аны күткөн эмеспиз деп атышат. Ошон үчүн бизди көп ушуну сындабагыла деп. Бирок чын бул ачуу чындык. Украинанын эли биртиктүү, биримдиктүү болбой жатат. Анын баягы ички мобилизациялык ресурсу ушу негизи канча бир 38 миллионго чейин түшүп кетсе, калкы 42ден. Бүгүнкү күнү баары бир ушул 38 миллиондон эгерде калктын санын алганда жалпы дагы бир 2-3 миллиондук армияны кура алышмак. Бирок эмгичекти Украинанын парламенти каршы чыгып атат ушул 18 жашар балдар, жаш балдарды аскерге чакырганга. Анын сырткары дагы ошо шайлоо деп эле бүт баягы коомдун ичинде дагы душмандар чыгып атат Украинада. Ошо азыркы президент легитимдүү эмес, аны кайра баягы безуглая деген сыяктуулар чыгып атат. Ошо сындап, Украина армиясын сындап, ТЦКларын сындап, ТЦК деген армияга чакырган ошол рекрутерлорду. Ушундай катуу басым болуп атат, коомдун ичинде ынтымаксыздык болуп атат, ыдыруу болуп атат. Анан албетте
Орусиянын чалгындары дагы пропагандасы да аябай колдонуп атат, аны мына басым жасап атат. Ошон үчүн Украинанын ичинде депрессия болуп атат да мындай. Анын эли негедир ушинтип бир муштумдай жыйнап албай атат. Анан дагы депутаттар Радада ошо демобилизация боюнча мыйзам даярдашат коргоо министрлигине. Аябай катуу жарадар алган, анан бир нече жолу ротациядан өтпөгөн желдеттерди, солдаттарды, аскерлерди кайтаргыла, үйгө эс алдыргыла деген мыйзам даярдашат да. Ошол мыйзамды токтоткула деп Украинаны кое тургула, кабыл албай кое тургула, кабыл алсаң жеңилебиз деп Украинанын коргоо министрлиги каршы чыгып атат. Ошол мыйзамга аны багы жолун токтотууга, иш тартибин токтотууга суранып жатат. Курал жетиштүү, баягыдай эле батыш тараптан келген акча жетиштүү, патрон жетиштүү, калк жетпей атат да, баягы тирүүндөй жандык жетпей атат, адам жетпей атат. Эгерде адамдын саны бүгүнкү күнү Украинаныкы 2-3 миллионго чейин жетсе, Украина мизин кайтарып өзүнүн территориясын кайтармак. Акыркы маалыматтар боюнча ушу Трамп Курскту Орусияга беребиз, кайтарып беребиз деп атат, бирок кайсы бир деңгээлге чейин, баарын эмес, Орусия басып алган территориянын ичинен Орусияны чыгып кеткенде суранып жатыптыр. Ушундай сүйлөшүүлөр болуп атыптыр. Эки тараптуу тең сүйлөшүүлөр ушу күчөп атат, болуп атат деп айтылууда. Зеленский дагы бир нече жолу айтты, ошо бизге ядердик куралды кайтарсаңар, берсеңер жакшы болмок. Биз деген ошо Орусияны жөнгө салмакпыз. Бизде ушундай толугу менен кудуретибиз жетет эле. Бизге ошол ядердик куралды кайра биз кандай силерге тапшырсак, ошону кайра кайтаргыла десе, Трамп дагы Зеленскийге аябай орой үзүп салыптыр. Ал айтуусу боюнча баягы Зеленскийдин тынчтык планы, анын ичинде ошолар да кирген да, баягы Украинанын серик кездешүүчү металлдарын Америка Штаттарына ошо коргоо үчүн алмаштыруу, анын сыртынан дагы ошо ядердик куралды кайтаруу, ошо бүт бар анын ошо Трамптын астына айтылган болчу, Байденге айтылган болчу. Ошо сентябрь айларында Зеленский менен. Анын ушунун баары дейт, жетимдүүлүгү 0 дейт да. Зеленский планынын негизге ээ болгондугу 0 деп атат да. Анан аябай катуу орой болду. Ошондон кийин Зеленскийден да сөз болгон эмес Трампка карай. Анан албетте бүгүнкү күнү ошо Трамп, Маск жер жүзүнө чоң мындай толкундарды жаратып атышат. Трамп дагы ошол тынчтыкка алып келем деп. Тынчтык болсо күчтүүлөргө баары бир көп түшөт дейт, алсыздарга баары бир азыраак түшөт дейт. Ошон үчүн эгерде ушул учурда негизи Трамптын айтуусу боюнча кандай ал көрсө, кандай абал туура деп эсептелинсе, анын командасы аркылуу ошондой эле боло алат деген сөз болуп атат. Ошон үчүн Украинанын сөзү аябай кичинекей болуп атат. Украинага мындай жакшы көңүл бөлүнбөй атат. Украинанын кызыкчылыктары четте калганы жатат да. Ошол менен бирге бирок Украина баягы өзүнүн келе турган сүйлөшүүлөрдө жакшы позиция ээлеш үчүн аябай кызуу тишин көрсөтүп атат. Фронтто тирешүү өтө кызуу болуп атат дагы. Ошо ветерандар көп ротацияга барбаган, эс албаган ошол желдеттер түгөнмөйүнчө согушуп атат да. Ошо кээ бир баягы маалыматтар чыгып атат сыртка. Ал маалыматтар боюнча ошо маскер жоктуктан бөлүмдөр качпай Украинаныкы түгөнүп өлүп атышат да. Ошо согушта ротация болбой баары аягына чейин жарадар болсо дагы баягы кайрылып фронтко кайра ошо баягы согушуп атышат. Ушундай согушка макулдук берген украиндиктер чыныгы баатыр экен дагы, эркектер экен да. Ал эми калган эли, калган ошо жаштары ошо кичине баягы цивилизациялык бөлүндө болуп кетип, мындай коопсуздуктан качып жатышат да. Анткени коопсуздукту кайтарыш үчүн эл деген бир муштумдай, бир адамдай болуш керек да. Чыккынчылардын же болбосо баягы согуштан качкандардын саны аз болуш керек. Бирок азыркы дүйнөдө ушундай болуп калып атат. Эгерде дүйнөлүк согуш болуп кетсе, көп мамлекеттер бири-бири менен чабышса, кичинекей эле баягы элдердин бөлүктөрү чабышат, калгандары ошо согуштан качышат. Анан бирдиктүү эл катары, ушул биримдиктүү ким өзүн көрсөтсө, ошо жеңет да негизи. Анан албетте бул деген кайра эле экономикалык кризисти дүйнө жүзү боюнча кеңейтип атат. Экономикалык кризис бул деген согушуп аткан өлкөлөр, алар албетте согушка бүт акчасын ыргытат, жарандык экономикасын четке калтырат. Ошондуктан ушул согушка катышпаган, жарандык экономикасын өнүк туруп аткан өлкөлөр артыкчылык алат. Анын ичинде биздин өлкө. Биздин өлкө ошо баягы ишкерчилик аркылуу бардык тараптар менен кызматташуунун эсебинен өзүнүн
насибин табат да. Ошон үчүн эмгектениш керек, бизнес жасаш керек, бизнес пландоону үйрөнүш керек. Бул QR код менен үйрөнсөңөр болот. Эмки видеолордон көрүшкөнчө, андай эмесе өз пикириңерди дагы комментарийге жазып койгула. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.